Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иранга каршы ири масштабтуу аскердик операция башталганын жарыялады. Биздин максатыбыз Иран режими тарабынан келтирилген коркунучтарды жок кылуу менен Америка элин коргоо деп кошумчалады ал. Бул операция үчүн жакынкы чыгышка 500дөн ашык учак жана ондогон согуштуу кемелер, анын ичинде 2 өзөктүк учак ташуучу кеме жайгаштырылды. Израилдин коргонуу күчтөрү Иран боюнча болжол менен 30 бутага, анын ичинде Ирандын президенттик резиденциясына жана Тегерандагы чалгындоо штабына кол салышты. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Ирандын жогорку кызматтагы атка минелери соккуга кабылган. Тегеранга сокку уруу учурунда Ирандын президенти Масуд Пезешкиянды өлтүрүүгө аракет кылышкан. Мындан сырткары Ирандын жогорку лидери Аятолла Хаменейнин үйү да бутага алынган. Ирандын жогорку лидери Али Хаменей Тегеранда эмес жана коопсуз жерге көчүрүлгөн деп билдирди Reuters. The New York Times гезити АКШнын расмий өкүлүнө ширтеме берип, АКШ Израилдин Иранга жасаган чабуулуна катышкан деп билдирди. Израиль Иранга каршы операциянын негизги максаты режимди кулатуу жана бийликти алмаштыруу экенин билдирди. Маалыматка караганда Тегеранда 3 чарылуу болгон. Израиль жакын арада өз аймагына ракеталык жана дрондук чабуулдарды күтүүдө. Израилдин коргоо министрлигинин айтымында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Израилдин Иранга каршы жүйүт калканы деп аталган операциясы бир нече айга пландаштырылган жана анын башталышы бир нече жума мурун белгиленген. Өлкөнүн өзөктүк борборлордун бири жайгашкан Ирандын Исфахан шаарында жарылуулар болуп жатат. Соккулар уланууда. Иран АКШ менен Израилдин соккуларына катаал жооп кайтарууга ваада берди. Иран парламентинин улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Ибрагим Азизи «Биз сиздерди эскерттик, эми бул согушту токтото албайсыңар» деп билдирген. Рейтер агенттиги Ирандын расмий өкүлүнө ширтеме берип, Тегеран жооп кайтарууга даярданып жатканын жана кыйратуучу соккулоорун билдирди. Иран асманга согуштук учактарын учура баштаганы айтылууда. Бул сүрөттөн акыркы бир нече сааттын ичинде АКШ менен Израилдин Иранга жасаган соккулардын схемасын көрүүгө болот. Ирандагы буталарга сокку уруу менен катар өкмөттүк ресурстарга ири кибер чабуул жүрүп жатат. Өкмөттү кулатууга чакырыктар айтылууда. АКШ менен Израиль Ирандын чалгындоо министрлигине, коргоо министрлигине, жогорку лидердин кеңсесине, Ирандын атомдук энергия агенттигине, Парчин атомдук объектисине сокку урганын ырастады. Эскерте кетсек, кечээ АКШнын президенти Дональд Трамп журналисттерге Иран менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө жана Тегерандын аларды жөнгө салуусуна толугу менен канааттанбай турганын, бирок Иранга каршы аракеттери боюнча акыркы чечим али кабыл алына электигин айткан болчу. Ал арада Израилдин аскерлери Ливандын түштүгүндөгү Хезболланын инфраструктурасына сокку уруп жатканын билдиришти. Хезболланын оо атышпоо келишимин бир нече жолу бузганына жооп катары Израилдин коргоо министрлиги Ливандын түштүгүндөгү Хезболланын террористтик инфраструктурасына сокку уруп жатат деп билдирген. Израиль жана Иран колдогон Хезболла 1 жылдык согуштан кийин 2024-жылдын ноябрында ок атышпоо жөнүндө макулдашышкан. Бирок Израиль топтун кайра куралышына каршы ок атышпоо келишиминин жоболорун аткарып жатканын айтып, үзгүлтүксүз сокку урууну улантып келет. Биз менен бирге болуп, жакынкы чыгышта болуп жаткан соңку кырдаалга көз салып туруңуз.